Mına bir ay ötüp kaldı. Buna uşul turgan yerimizden bul yerden 17 yaşar bala uşul yerden çöküp uşul bala naut boldu, öldü. Бирок эми 17 Бул Барпайыл өкмөтүнө караштуу Кемпир-Абад каналы. Бул каналга жергиликтүү тургундардан тарта башка жактан келген адамдар да сууга түшкөнү келишет. Бирок акыркы 5 айда сууга чөгүүлөрдүн саны Сузак районунда 3 жолу катталып, каза болгондор 7 жашка чейинки балдар болгон. именно ушул Кемпир-Абад каналы дейт бул жерде. Азыр суунун эң көтөрүлгөн убагы мына жайында. Себеби дыйкандарга керектүү бул суу. Ошонун негизинде күндө катуу ысыган үчүн мен как айыл башчы катары бул жерде жылда мисалы үчүн бир күндө 1-2 нары бери басамын да. Адамдар киринишип бардыгы. Анан кооптуу жерлер бар. Ошол жерлерди түшүндүрүп, мындай бул жерге түшпөгүлө деп ошондой нерселерди жүргүзөм. Мындай кырсыктын алдын алуу үчүн Сузак райондук ички иштер бөлүмү менен өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери биргеликте эскертүүлөрдү беришти. Ошондой эле бул багытта рейдтер уюштурулуп, каналдардын бойлоруна эскертүүчү жазуулар илинди. Катталган 4 учурдун 2 агын сууларда болуп кетти. Ал эми 2 жаш өспүрүмүбүз 1,5-2 жаштагы жаш өспүрүмдөр болуп, алар ата-энесинин көзөмөлү жок. Кичинекей агын арыктарга түшүп калып, ошондон дум чыгып тура албай калгандан каза болушту. Ал эми бирөө чоң ушундай Жалал-Абад шаарынын тургуну 17 жаштагы жаш өспүрүмүбүз ушу Барпайыл аймагына келип, сууга түшүп кайра чыга албай каза болуп калды. Деген менен алдын алуу иштери эскертүү берүү менен гана чектелет. Уюштурулган рейдтер толугу менен натыйжа бербегени сынга кабылууда. Себеби суу каналдарына чөмүлгөнү жаш балдар күн сайын барып турушат. Мындай сууга түшүү мүмкүн эмес. Көлмөлөрдө жана дарыяларда, каналдарда ушу тез эле түшүндүрсө жүргүзүп атабыз. Алдын алып адам өмүрүн колдоруу максатында. Күчөтүлгөн тартиптүү иштер алып барып атабыз. Жалал-Абад облусу боюнча жыл башынан бери 8 өспүрүм сууга чөккөн. Анын 7-сү 7 жашка чыга элек жаш балдар болгон. Акбай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.